Кутмандуу күнүңөр менен кымбаттуу балдар. Биз сабактарыбызда ден соолугубузду кантип чыңдашыбыз жана сакташыбыз керектиги тууралуу сүйлөшөбүз. Ар бир сабак жаңы темаларды ачып берип жана силер акырындап оорулардын алдын алуу жана коопсуз сергек жашоо мүнөзү көндүмдөрү тууралуу биле аласыңар. Биздин биринчи темабыз жеке жана коомдук гигиена маселелерине арналган. Ошентип, жеке гигиена деген эмне? Жеке гигиена бул өз денесине кам көрүү, аны таза кармоо. Жеке гигиена эрежелери ар бир адамдын үй бүлөсүндө жеке гигиена буюмдарынын болуусу талап кылат. Тарак, тиш щетка, мочалка, сүлгү, тырмак алгыч, тырмак өйлөгүч, шампунь жана самындар бүт үй бүлө үчүн жалпы жана үй бүлө мүчөлөрүнүн артыкчылык берүүсү боюнча жекече болушу мүмкүн. Мисалы, кимдир бирөөнүн чачы майлуу, кимдир бирөөнүкү какач, кимдир бирөө жыпар жыттуу самынды ал эми кимдир бирөө балдар самынын жакшы көрөт. Биз баарыбыз жеке эле эмес, ошондой эле мектептеги жана коомдук жайлардагы коомдук гигиенаны дагы сакташыбыз маанилүү. Берип турууга жана башка балдардан алууга болбойт колдонулган ашкана приборлорун. Бир идиштен ичүүгө, мектептеги башка балдар менен баш кийимдерди, чачка арналган резинка жана заколкаларды, тарактарды, моюн орогуч жана башка кийим кечелерди алмаштырууга, жөтөлгөндө же чүчкүргөндө оозду жапканды үйрөнгүлө. Батирде эле эмес, коомдук имараттардын ичинде, көчөлөрдө, гүл бакчаларда, короолордо, транспортто дагы булгоого болбой тургандыгын эске бекем түйүү керек.